алгачкы аппак барак тептери эсимде. Мектеп тарыхы. Номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы инновациялык жалпы билим берүүчү мектеби 1964 жылы ишке киргизилген. Мектептин кубаттуулугу 560 окуучуга ылайыкташкан. Мектеп ишке киргизилген мезгилден тартып көптөгөн ийгиликтерди жаратып баштады. Мектептин педагогикалык жамааты алдыңкы педагогикалык иш тажрыйбаларга ээ болуп, мектептен билим алган окуучуларга эң мыкты деген билим жана тарбияны берип келишти. Бүтүрүүчүлөрдүн 80-90% жогорку окуу жайларын бүтүрүшүп, көпчүлүгү мамлекеттик кызматтарды аркалап келишет. Атап айтканда, биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө, жогорку кеңеште, жогорку сотто, ички иштер министрлигинде, ООНдун эл аралык уюмдарында, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө ушул кезге чейин мектептин эмгек жамааты окуу тарбия иштери менен гана чектелип калбастан, райондук билим берүү бөлүм тарабынан өткөрүлгөн жыл мугалими, жылдын мыкты усулканасы, жылдын мыкты класс жетекчиси, жылдын мыкты кыргыз тилчиси сынактарында ар дайым райондо эң алдыңкы орундарды багындырып келет. Мына ушундай алгылыктуу, жемиштүү иштердин натыйжасында мектептин эмгеги бааланып, 2009 жылы жылдын мыкты айыл мектеби деген республикалык сынакта 1-орунга ээ болду. 2020-2021 окуу жылында 11-класстын окуучусу Абласанова Дарика жалпы республикалык тестирөө боюнча райондо эң жогорку баллдын ээси болду. Ал эми мектеп кыргыз тилдүү болгондугуна карабастан 11-класстын окуучусу Замирбекова Миргүл орус тили боюнча республикалык олимпиадада 2 байгелүү орунду ээлеп келди. 2021-2022 окуу жылында да биздин мектеп окуу тарбия иштеринде көптөгөн ийгиликтерди жаратып, мына бүгүн быйылкы окуу жылын аяктап олтурат. Анда эмесе, жогорудагы сөздөрүбүз куру болбош үчүн сиздерге мектепти бир нече жылдан мурун бүтүрүп, азыркы учурда түрдүү элдик кызматтарды аркалап, үзүрлүү эмгектенип жаткан айрым бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалымат бере кетели. Артыкбаев Айбек Мактарович, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин 1-орун басары, биздин бүтүрүүчү. Тоялиева Гүлнур, чет өлкөдөгү кыргызстандык мекендештер боюнча консультативдик кеңештин мүчөсү, атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикте жана Бириккен Улуттар уюмунда иштейт. Тажибаев Мирлан, Ноке райондук сот аткаруучулар бөлүмүнүн жетекчиси. Нарматов Азамат Эгембердиевич, Маса айыл өкмөтүнүн башчысы. Айдарова Бибигүл Мурзабековна, Маса айылындагы номер 2 Садат Ногоев атындагы орто мектептин физика мугалими. Абдалиев Мейкинбек, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. Назаров Дамир, жогорку соттун судьясы. Маматкалыков Алмазбек, жеке ишкер. Аттокуров Мелис, Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары. Аттокуров Эрнест, Майлы суу шамчырак заводунун курулуш бөлүмүнүн начальниги. Орозова Өлмаскан, райондук маданият үйүнүн кесиптик уюмунун төрайымы, Масы айылдык кеңешинин депутаты. Жээнбеков Жакып, жеке ишкер. Абдураимов Эмилбек Мырзабекович, Базакоргон райондук социалдык фонддун жетекчисинин орун басары.
Козыев Бакыт Садыкович, Ноке райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Базакоргон райондук мамлекеттик администрациянын башчысы аким болуп эмгектенген. Учурда педагогикалык ишмердүүлүк менен алектенет. Орус тили мугалими. Мажитов Бакыт Өмүрзакович, судья. Учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин спикери Талант Мамытовдун жардамчысы. Мектеп жарым кылымдык өмүр сүрдү. Бирок ушул жарым кылым ичинде мектепте бир да жолу капиталдык ремонт болгон эмес. Мектептин ремонт иштеринде көптөгөн көйгөйлөр бар. Аталган маселе боюнча бүтүрүүчүбүз Мейкимбек Абдалиевке кайрылып, ал болсо өз кезегинде Жогорку Кеңештин трибунасынан өкмөт башчыга жана тийиштүү инстанцияларга жеткирип, Кудай буйрса, бул маселе да чечилип, жакын күндөрү мектебибиз капиталдык ремонттун өтүп, жаңы окуу жылын жаркыраган аппак мектепте баштайбыз деген үмүттөбүз. Алдыда Абдалиев Мейкимбектин Жогорку Кеңеште ушул маселе боюнча сүйлөгөн сөздөрүнө назарыңарды бурабыз. Президенттин өкүлү сөзсүз карап берсеңиз, кийинки мен көтөрөйүн деген маселе Масайлы өкмөтүндөгү номер 1 орто мектеп 1964 жылы ишке киргизилген. Мындан 58 жыл мурун курулган, 350 окуучуга пландаштырылган, бирок азыркы күндө 754 бала билим алып жатат. Жарым кылым болду. 2014 жылдан бери инновациялык мектеп деген наам алган. Азыркы кезде республикалык олимпиадаларга, международный олимпиадаларга көптөгөн балдар ушул мектептен чыгып жатышат. Дээрлик мектеп курулгандан бери бир дагы капиталдык ремонт болгон эмес. Айнектери уже жараксыз болуп, полдору чирип калган, фундаменти чөгүп кеткен. Мен ошол мектепте окуганмын. Жарым кылым тарыхка бай мектебибиз 1964 жылдан бери агартуу тармагында эл үчүн өз кызматын көрсөтүп келет. Жыл сайын биздин бүтүрүүчүлөр мектепке көптөгөн өздүк салымдарын кошуп, мектептин материалдык базасын чыңдап келишет. Атап айтканда, 1990-91 окуу жылында Абдокуров Мелис баштаган бүтүрүүчүлөр мектептин жылытуу системасы үчүн котельни куруп беришти. Суммасы 3,5 миллион Steam гранттын эсебинен. 1991-92 окуу жылында Жээнбеков Жакып баштаган бүтүрүүчүлөр мектептин дарбазасын жаңылап, мугалимдер каанасына диван алып беришкен. Жалпы суммасы 60 миң. 1993-94 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектепке Жомарт Бөкөнбаевдин эстелигин тургузуп беришти. Суммасы 80 миң сом. 1994-95 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектептин башталгыч класстарынын терезелерин заманбап аква терезелерге алмаштырып беришти. Жалпы суммасы 50 миң сом. 1996-97 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектепке 50 миң сомдук музыкалык аппаратурага акчалай жардам беришти. Учурда бул аппарат мектептин ар түрдүү салтанат кечелеринде өз кызматын көрсөтүп келет. 1997-98 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектептин алдындагы 3 сырткы эшиктерин оңдотуп беришти. Жалпы суммасы 70 миң сом. 1998-99 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектепке 170 миң сомдук беседка куруп беришти. 1999-2000 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектептин жылытуу системасы үчүн 150 миң сомдук көмүркана куруп беришти. 2000-2001 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектепке 150 миң сомдук жардам көрсөттү. Атап айтканда, өзүңүздөр көрүп тургандай, спорт залдын терезелерин жаңылап оңдоп беришти. Ушундай биздин бүтүрүүчү, демөөрчү окуучуларыбыздын зор эмгеги, зор салымдардын аркасында
Мектебибиз 58 жылдан бери агартуу тармагында жаш муундарга мына замандаш. Жогоруда сиздер биздин мектептин тарыхы, азамат бүтүрүүчүлөрү, берешен демөөрчүлөрү жана мектептин көйгөйлөрү жөнүндө маалымат алдыңар. Учурдан пайдаланып, биздин бүтүрүүчүлөргө, демөөрчүлөргө мектеп жамаатынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Мектеп жаңыбы, эскиби? Ал мугалимге тоскоол боло албайт. Мугалим өз кесибинин устаты. Мугалимде болгону бир гана тилек бар. Ал өз окуткан келечек ээлери таза, апакай, жаркыраган мектепте билим алса дейт. Баарыңарды бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңар менен. Майрамыңар көңүлдүү өтсүн. Ал эми бүтүрүүчүлөргө ак жол каалап, бүгүнкү видео баяндаманы аяктайбыз. Чоң рахмат.